Саламатсыздарбы, урматтуу аудиторлар. Менде мындай суроода канчалык счетный палата аудит эффективности биздин өлкөгө эми социалдык мамлекетпиз деп айтабыз биз. Айырылуу катмарлар, аз камсыздалган катмарларга мындай кам көрөбүз деп айтабыз. Бирок канчалык ошол биз алган кредит, гранттарды мына миллиондоп, миллиарддап парламенттен өткөрүп берип атабыз. Ошондо анализ жасалып атабы? Жөн эле уурдалды, ордуна коюлду, анан кустуризация деген бизде жаңы сөз бар да. Мен алардын баарына токтолбойм. Канчалык эффективдүү болуп атат? Аудит эффективности. Вот мне вот это хочется от вас услышать. Ушунча мыйзамдарды биз кол коюп берип атабыз. Ошол кандай коротулуп атканда биз канчалык эффект берет? Канчалык туура биз колдоп берип атабыз? Аягында чыгышында туура кылып атабызбы деген биз мындай депутаттардын өзүбүзгө мындай жооп болот да. Кандай дейсиздер ошол суроого? Рахмат сурооңузга. Элвира Жыргалбековна, биз өзүңүздөр билесиздер, келген насыя менен гранттык каражаттардын баары 4, 5, 6, кээ бир 10 жылга чейин проекттер бар да. Анан буга чейин баягы 1 жылдык бюджетти караганда ошонун алкагында эле каралып, мындай жыйынтык чыкчу эмес. Быйыл именно ушул 22 жылдын иш планына биз 6 тематикалык аудит киргиздик. Башкача айтканда 2 мэрия, Бишкек менен Ош, анан 4 министрликте, образованияда, здравоохраненияда, транспортта, анан айыл чарба министрлигинде. Биз ошол бүткөн проекттини ратификация болгондон баштап аягына чейин. Эмнеге Минсоцразвитияны албайсыздар? Бул негизи Эң көп гранттар ошол жака келет, жолдон тышкары. Эмнеге ал жакта карабайсыздар? Именно айырылуу катмарларга көп программалар келет. Ошол кантип коротулуп жатканда бардыбыз угуп жатабыз. Миңдеген жарандар именно бизге келет да, депутаттарга. Эң көп жалобалар менен. Элвира Жыргалбековна. Кечиресиз, мен сөзүңүздү бөлүп койдум да, кечиресиз. Труд жагынан бул кыска мөөнөттөгүлөр, ал жагынан жылга каралгандан ал жерден чыгат жыйынтыктарчы. Азыркы айтып кеткен министрликтерде бул жанагы долгосрочныйларда. Ошондуктан биз эми быйыл ошол 6 тематикади киргиздик. Ошо ратификация болгондон баштап проект бүткөнгө чейин карайбыз да. Ошондо биз сизге дагы жыйынтыгын отдельно беребиз. Бул жагынан бир жакшы жыйынтыкка чыгат болуш керек. Мурда болсо ошо 1 жылды карап эле кайра мындай аягына чейин жайына чыгыш. Именно анализ аудит эффективности керек да, Сураныч. Мага берип коюңуздар. Экинчи суроо, мэрия Бишкекте 2017-18-те 1 миллиард 300 миллион, 2019-20-да 2 эсе көбөйүп атат, 2021-де 1 эле жылда дагы көбөйүп атат 2 эсе. Нарушениялар да, мына 2021 жыл 4 миллиард деп 1 эле жылда берилип атат да. Эмнеге сиздин оюңузча эмнеге мынчалык текшерген сайын укук коргоо органдарына берип атасыз? Эмнеге сиздин жумушуңуздун натыйжасын сиздер көрбөй жатасыздар? Рахмат сурооңузга, Элвира Жыргалбековна. Эми мыйзам боюнча биз эсептөө палатасы өзүңүздөр жакшы билесиз, аудит жүргүзүп, жыйынтыгы боюнча жазма буйруктарды беребиз. Бул дагы аткарууга жатат, бирок ошондо жатпаганда бирок ага чейин деле жанагыдай каржы бузууларындай эгерде уголовно процессуальныйга окшошсо биз сразу эле укук органдарына беребиз. Бирок алар менен деле биз катташып турабыз. Ар бир кварталда бирден сверка болуп турат. Эми ал жагын ушу укук органдары жооп берсе жакшы болот эле. Биздики мыйзам боюнча ошол текшерип, бар жыйынтыктап берип жанагыдай. Анда укук органдары жооп берсин. Мен 2 секунд убактымды жеп койдуңуздар, кечиресиздер, урматтуу төрагалар. Убактым кетип атат. Ким жооп берет? Жооп бериңиздер. Бизге мэрия боюнча жаңы материалдар түштү. Мынакей жанында айтып атышат. Могул июнь айында. Текшерип толуктап маалымат беребиз да. 21-дики жаңы түштү материал. 20, 19, 20 андай материал жок бизде. Кечиресиз, мен коллегам Арслан мырза Малиев 1 минутун берем деп атат. Мага кошуп коесуздарбы? Уруксатпы? Кечиресиз, Элвира Жыргалбековна. Же болбой калабы? Болбой калат. Элвира Жыргалбековна, өзүңүз билесиз, жергиликтүү бюджетти биз 2 жылда бир карап калганбыз. Ошо 20 менен 21-дин бүт материалын биз аябай кеч күтүп, ушу 22-нин башында 1-чи кварталда гана жөнөттүк. Ошол боюнча жаңыдан иш башталып атат болуш керек укук органдарында. Анын жыйынтыгы боюнча сизге сөзсүз отчет берилет.
Макул, анан өзгөчө суранат элем, 1 май району боюнча мага өзүнчө бөлүп полный аудитти жөнөтүп жибериңизчерчи. Абдан элдерден жалоба көп болуп атат да. Мага 10 секунд кошуп бересизби, урматтуу? 10 секунд. Да. Полностью в разрезе детализировано именно 1 май району боюнча. Суранычы. Макул, Рахмат. жөнөтөбүз.